Арыбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Эсимденин кезектеги чыгарылышы. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун уулу Азим Акматов агай отурат. Азим агай, мына жакында эле сиз Казат Акматов жөнүндө эскерүүлөрүңүздүн бир кыскача бир үзүндүсүн жарыялаптырсыз Facebook баракчасында. Чынында эле абдан бул негизинен жанагы Совет мезгилиндеги Казат Акматов куугунтукка кабылган жылдар жөнүндө жазган экенсиз да. Анан негизи эле бул а кишини биз жазуучу катары гана эмес, саясий ишмер, Кыргызстандагы демократиялык кыймылдын башатында турган адамдардын бири катары да билебиз да. Ошон үчүн сизди чакырып отурабыз. Ошо Казат Акматов жөнүндө кеңирээк эл билбеген тарыхынын таржымалынын эл билбеген учурлары тууралуу айтып берсе деп чакырып атабыз да. Рахмат. Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Мен ушул маселе эмнеден чыгып кетти деген кичине тарыхын айтып берейин да. Кайсы бир жылдары Эсимде деген платформада Элмира Ногойбаева, руководитель, ошонун башчысы, бир сөз баштаган да. Кыргызстанда диссидентство деген, диссиденттер болду беле, жок беле деп. Диссиденттик. Анан ошондо биз жазышып эле, мындай түздөн түз эле сүйлөшпөй эле, жазышып эле неметип баштаганбыз да. Ошондо Эсенбай Нурушевдун уулу же кимиси чыгып, ушул Эсенбай Нурушевдун туугандарынан бирөөсү жазды. Эсенбай Нурушев диссидент болгон. Анан дагы бир көп эле мындай ошол сөздөргө катышкан да. Анан мен да катышып калдым. Ушундай жазуучулардын арасында диссиденттик деле болгон депчи. Анан кайсынысы деп сөздөн сөзгө ушул мен ошо маселе чыгып калып туруп, мен макала жазып ийгем да. Казат Акматовдун 80-жылдары жанагы соцреализмге тууралаган бир аңгеме жазган да. Аңгеме жазып, мезгил деген мезгил деген роман жазылган да. Ага чейин деле аңгемелери, кээ бир аңгемелери ушул соцреализмге тууралап туруп, жанакы иносказательно деп тергеп айтып, проблемаларды айтып чыкчу да. Кыргыз тил проблемасын айтып чыкты. Мисалы, кыргыздар куугунтукка эметип атат деп ошентип айтып чыкчу. Же болбосо ушул соцреализмдин өзү кыргыз жазуучуларга сөз бербей атат дегеннен ошондон ушул роман жазылып кеткен да. Романдын тарыхы эми кыскача айтып кетейин. Ошо Чолпон Атагы 54-чү конезаводдун Чолпон Ата шаарынын жанында. Чолпон Ата шаарынын жанында. Азыр баары билет да, конезаводдун, тем более жана Атамбаевдин убагында чоң бир ипподром түзүлгөн. Ошонун жанында конезавод бар, 54-чү. Ал союздук масштабтагы конезавод болчу да. Ошол конезаводдун түзүлүшүн жазган темасынан ошол жерге кыргыз менен орустардын салгылашын жазып кеткен да. Конфликти. Ал конфликти кандай болчу да? Красин деген белогвардеец солдат 16-жылы бияка келип туруп, үркүнгө катышат да, кыргыздарды кырганга, эметкенге. Анан ошол Красин жөнөкөй эле солдат болуп, бир кыргыз ошо Чолпон Атанын жанында кыргыз үй бүлөгө келип туруп, бир кызын тартып кетишет да, зордуктап, неметип, тартып кетишет. Анан ошол бойдон кыз жоголот, анын апасы каргап салат да. Ошол аскерлерди, жанагы жок солдаттарды. Анан революция башталгандан кийин ошол эле Красин кыргыз кызыл армияга кирип, өзү эки жылкы ечитип келет да. Кыргызстандан, башка Кыргызстандан ошо кыргыз жылкылардын немесин, породасын өзгөртөбүз депчи. Ошондо ошол темадан салгылаш болот да. Кыргыз жылкылар менен орус жылкыларын. Анан кыргыз жылкылар ошол романда утуп кетет да.
тиги немеден да утуп кетет. Аларды селекция кылып аргындаштырганда болбой калды дегендей алардын сыяктуу. баягы ошо Орусия жактан келген жылкы менен жергиликтүү жылкылардын баягы ылайыктуулугу биздин жерге шарткарта ылайыктуу. Ылайыгы болбой калып туруп, анан болбой калды деген ошо итогу романдын немеси болбой калды депчи. Орус жылкылар келген жылкылар утулуп кетти, ылайыксыз болуп калды. Анан ошонун мындай главный образы жылкылар болуп, второстепенный образдар адамдар болуп атат да. Красин менен ошо кыргыз жылкылардын ээси ошону салгылашы менен анан баласын тартып кетет, кыргыз жылкылардын ээсин бир Байманаптын баласын Красин өзүнө тартып кетет. Ошонун трагедиясын, кичинекей баланын трагедиясын, ошонун баары мындай иносказательно тергеп айтып кетип атат да. Ошол роман чыккандан кийин баарына жакты, баары түшүнүп атат. Азыркы бүгүнкү күнгө караганда жанагы окурмандар түздөн түз эле, мисалы Гарри Поттерди окуса түздөн түз эле түшүнөт да. Анда иносказательно тергеп айткандарды түшүнчү да көбүнчөсү эметипчи. Анан көп ойлончу. Кыргыз эми жалаң эле жазуучулар эмес, кыргыз окурмандар түшүнүп, ошо орустар ушундай куугунтукка келип туруп утулуп калды дегенден аябай сүйүнүп эле ушуну колдоп кеткен да, жылуулап баштады. Анан ошондо Чыңгыз Төрөкулович жакшы эле ушул романды окуп, биринчи чыгарылышы Москвадан чыккан да, Кыргызстандан чыгарбай койгон да. Орус тилинде чыгып атабы же кыргызча эле? Орусчаны биринчи орус тилинде чыгат, Москвадан которуп туруп, анан ошо же Москвадан биринчи чыгып туруп, Москвадан колдоп кетип атышат да. Эми Москванын бири эле тиги Кыргызстандын эки Кыргызстандай болуп атат да. Анан Москванын жарымысы эле колдоп койсо эле болду да, Кыргызстан колдогондой эле. Анан ошону көрүп туруп биздин партийный жанагы партиялык руководителдер аргасыз болду. Тиги чыгарганда кыргызчасынан чыгарып туруп, ошол эле жылы 83-жылы 82-жылы госпремияга көрсөтүлүп атат да. Мезгил романы госпремияга көрсөтүлүп, мамлекеттик сыйлык кыргызстандыкпы же союздук? Жок, мамлекеттик кыргызстандык. Кыргызстан республикалык Токтогул атындагы мамлекеттик премияга көрсөтүлүп атат да. Анда принциби ошондой болчу да. Биринчи региондон алыш керек болчу, анан госпремия СССРге жетчү да. Союз сразу эле берчү эмес да. Айтматов деле ошол жол менен өткөн. Бүт эле биздин жанагы народный артист СССР болоюн дегендер деле ошо биринчи бияктан народный артист болчу, народный писательдер да ошо. Ошо госпремиянын деле принциби ошол болчу да. Анан госпремияга көрсөтүлөт, биздин мамлекеттик премияга. Ошондо Кыргызстандын жазуучулар союзу экиге эмес үчкө да бөлүнүп жүрчү да. Азыр деле ошондой болуп атат, чынын айтканда анда деле ошондой болчу да. Бирок анда бир союздун ичинде группировка деп коючу да. Анан тигинин группировкасы, мунун группировкасы деп, бирок эң күчтүү группировкалар бул Айтматовдун группировкасы болчу, Алы Токонбаевдин группировкасы болчу. Бизде ошол убакта эң көрүнүктүү эле Айтматов менен эле Токонбаев болчу да. Анан ошол эки группировкага бөлүнүп туруп, Айтматовдун группировкасында азыр мынакей бүгүн айтып атабыз да, бул Кыргызстандын классиктери деген, ошол классиктер кирчи, Токонбаевдин группировкасына деле ошол классиктер кирчи. Анан мындай кичине эркинирээк ойлонгон жазуучулар ошол Айтматовдун группировкасына кирип, мисалы ошол эле Сооронбай Жусуев ветеран болгону менен, согуштан өткөн ардагер болгону менен, бирок Сооронбай Жусуев анда жаш да аларчы 80-жылдары. Араң эле 60-тан өткөн, же 60-ка жакындаган, чукулдаган ушундай эле болчу да. Алар биз азыр ойлоп атабыз да, бул мастодонт деп жазуучулар. Анда алар жаш эле эмелер болчу. Ошол Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, анан Жунай Мавлянов, ушундайлар ошолор Айтматовдун группировкасына кирип туруп колдоп кетишти да. Ошо Казат Акматовдун романын тиги мамлекеттик сыйлыгына бериш керек деп туруп, тиги эмесин чыгарабыз деп, пленумдан чыгарабыз деп
чечим десе. Экинчи группировка болсо анда биз жок бир Шүкүрбек Бейшеналиевдин Кычан Жакупов деген аңгемесин, ал роман деле эмес, ал аңгеме, кичинекей эле, бирок ал бүгүн бир мындай модал эме сөз болуп атат, реплика болуп калып атат да, жанагы Павлик Морозовдун репликасы да, кыргыздын репликасы. Пропагандисттик болуп атпайбы? Пропагандисттик аңгеме да. Ар бир союздук республикаларда ошондой эмелерден репликалар бар болчу. Грузиндердин өзүнүн Павлик Морозов болчу, молдавандардын өзүнүн Павлик Морозов болчу, казактардын өзүнүн Павлик Морозов. Ошо кыргыздын Павлик Морозову Кычан Жакупов болчу да. Ошол Кычан Жакупов жазылгандан бери эле ошол сынга алынып атат да Кычан Жакупов. Бирок партиянын күчү менен ал мындай геройлукка көрсөтүлүп атат, эстелиги коюлуп атат. Ошол кезде пионерлердин отряддары Кычан Жакупов болчу, ушундай мектептерде Кычан Жакупов болчу. Ошону көрсөтүп атат да романчы. Бул Алы Токонбаевдин группировкасы да. Шүкүрбек Бейшеналиев ошол группировкада болчу. Шүкүрбек Бейшеналиев өзү чынында айтканда мен жанакы эскерүүдө неме деп жазгам да, Турдакун Усубалиевдин агасы болот депчи. Анан кийин Турдакун Усубалиевдин туугандары мага чыккан, ошол макала чыккандан кийин мага телефон менен чыгып туруп, агасы эмес, иниси болчу депчи. Инилеринен кичүүрөөк болчу деп. Эми ал жана орусча айтканда суть дела не меняет дегендей да, эч эме тиешеси жок. Ошол Кычан Жакуповдун роман аңгемеси салгылашып калды да, Мезгил романы менен Кычан Жакуповдун аңгемеси. Анан жазуучулар тең-метең экиге бөлүнүп калышты да. Голосованиядан жана добуш берип аткан эмесинен да тең-метең эметип калды, эч ким жеңе албай калды. Ошол скандал болуп кетип атат да. Анткени мурда Кыргызстан жазуучулар союзунда андай жок болчу да. Партия айткандан кийин эле, буга бересиңер дегенден кийин эле, ЦК айткандан кийин ошолорго бере берчи. Биякта ошо 82-жылы биринчи жолу жазуучулар каршы чыгып атат да, группировкасы. Ошол скандал болуп, катуу скандал болуп, жарым жылбы, ушу 8 айчабы ушундай скандал болуп атат. Тирешүү болуп эметип атты да. Анда Казат Акматович ЦКда иштечи. Анан ЦКдан улам бир кабинеттен чакырылып атып, ал жөнөкөй эле мындай сотрудник болчу да. Катардагы кызматкер болуп. Анан ар кайсы кабинеттерге чакырылып атып, акыры анан Усубалиевдин кабинетине жетет да. Анан Усубалиевдин кабинетине келгенде Усубалиев айтат: "Ай балам, сен жаш жазуучусуң. Сен ушуну азыр Шүкүрбек Байкеңе берип кой, ал улуураак жазуучу да. Байкеңе берип кой. Анан кийинкиден көрсөтүп." Ал өзү, анан атам өзү ошол кезде ошондо эле ошо ойлору бар болчу да, демократиялык ойлору, анан мындай көз карандык эме болуп. Ошондо эле айткан да, мен бул романымды азыр көрсөтүлбөй калса, кийин мен мындай роман жаза аламбы же жаза албаймбы, ким билет. Эме боюнча, положение боюнча, тартиби боюнча бир роман эки жолу көрсөтүлбөйт. Бир чыгарма бир гана жолу көрсөтүлөт. Бир гана жолу көрсөтүлөт. Ошону менен болбой койгон да. Ошондо жана биз башында айтып кеттик, одно к одному сошлось дегенинчи. Ошондо Турдакун Усубалиевдин бул башында келген эле, ошо 50-жылдары келген эле, Исхак Разаков бияктан кетип калып, Усубалиев келген эле, ошондо эле Усубалиевдин бир эмеси бар болчу да. Балким ал жалаң эле Усубалиевдики эмес, бул бүт эле өлкөлөрдүн, бүт эле мамлекеттердин руководителдеринин бир привычкасы бар да. Теория заговора деп коет да. Ошол заговор болуп атат. Шекшинип турат, бирдеке жөн эмес, өздөрүнчө бир заговор уюштуруп атат деп. Ошо канча биздин мындай чыган мамлекеттик ишмерлер ошондой теорияга туш болуп, ошон курмандык болуп, ошону менен
кетиштиби же жумуштан кетилип калдыбы же даже могу трагический эмелер болуп калып атат. Азыр аны эч ким мисалы ГКМБден архивтерде бар болуш керек, аны изилдеп эметсе изилдетиле, бирок ал жана развенчание болуп калат да кээ бир эмелердин. Ошондо Исхак Разаков мисалы кеткенден кийин Төрөгүл Балтагулов ошондойго Төрөгелди Балтагулов ошондойго туш келип калганда, анткени Төрөгелди Балтагулов Исхак Разаковтон кийин келчү руководитель көрүнүктүү жетекчилердин бири болчу. Ошондой как раз ошо 80-чи жылдары теория заговорга Кеңеш Кулматов туш келип калып атат да. Кеңеш Кулматов экинчи, үчүнчү секретарь да, ЦКнын секретары болчу. Кеңеш Кулматов мындай эркин ойлору эркин болчу, анан сүйлөгөнү деле, анан жанагы ЦК КПССте Москвада ошондой бир группировкада турчу да, чынында эле группировкада турчу, жаштардын группировкасы. Горбачев эмелер, анда жаш эмелер болчу да. Ошолордун группировкасында турчу. Кийин Усубалиев кетсе, ошо Кеңеш Кулматов келет дегенден эле ачык эле баары эле шу деп сөз болуп калган да. Ошону келтирбеш үчүн Кулматовский группировка деп туруп, катуу атап туруп, Кулматовский группировка деген эмесинен анан Кулматовго бүт эмелерге Кулматовго кошо берчү да. Жакпагандарды. Бирок ошондо Казат Акматович чынында эле Кулматовдун эле кишиси болчу да. Анткени ЦКда чогуу иштешти. Кулматовго чейин жеткенде жанагы скандал мезгил менен Кычанжаковдун эмеси скандал жеткенде Кулматов колдоп кеткен. Казат Акматовичти туура кылып атасыз. Эч бербеңиз. Сиз алыш керексиз деп. Бирок мен эчтеке кыла албайм. Бирок сиз алыш керексиз деп ошондой позицияда болуп калган да. Кулматовдун катары деле эми жалгыз эле жүрө бербейт да ЦКнын секретары. Кулматовго мындай кичине неметкен, мамиле кылган, Кулматовду барктаган, сыйлагандар ЦКнын немелер отделдердин, бөлүмдөрдүн башчылары деле бар болчу да. Ошо Кулматовдун группировкасы деп туруп эле Усубалиев баарын ушака кошуп атып, ошого Кулматов группировкасына Медеткан Шеримкулов кирген, анда зав. Отдел болчу. Анан Виктор Румянцев деген правоохранительный отделден орус зав. Отдел ошого кирген. Анткени КГБ мындай КГБ эмесин Усубалиевди угучу эмес да. Анда КГБ Москваны угуп турчу да. КГБнын башчылары деле тиги бир да кыргыз жок болчу да. Рябаконь, Габидуллин, Ишкылып ушундай эмелер фамилияларынан эле билинчү да. Москванын эле кишилери КГБ келип эле. КГБ жактап турчу Кулматов. Кийин эртең бирси күнү Кулматов болуп калат депчи. Ошон үчүн Румянцев да эмеге кирип калды да. Виктор Васильевич Румянцев болчу. Ошол жерде ошолордун баардыгы Казат Акматовичти колдоп жатышты. Колдоп жатышты да. Муштаков деген кийин ана телевидениеде иштеп калды, зам болуп. Жеңиш Жунушалиев деген тарыхчы. Алар баары ЦКда иштечти да. Жаш жөнөкөй катардагы эле кызматкерлер. Ошолордун баары Кулматовдун группировкасына киргизип туруп эле Усубалиев аны кетирип баштады. Азыр мисалы Медеткан Шеримкуловдун биографиясын алса, эч ким деле тиги билбей калат. Ошол кезде ЦКнын бөлүм башчысынан физкультурный институттун ректору болуп калган да. Ошондой момент бар. Физкультурный ректор. Бул баягы жаза катары, жазалоо катары. Кулматов болсо бияктан эмелер 24 сааттын ичинде Москвага кетип калган да. Киши жаңылбасам, ошол Москвадагы колдоочулары сактап калды окшойт, ал дипломатиялык академияга кетип, анан дипломат болуп кетти. Бул мындай да, атам айтып бер, мен анда 80-чи жылдары мен 7-8 класс эле болчумун да. Көп деле мындай эметчи эмесмин да. Бул кийин эле атам айтып бергенин мен азыр мындай жарыялап атам да. Ошондо Кулматов 24 сааттын ичинде ишсиз эле кетип калган да. Бияктан заявление жазып эле, арыз жазып эле кетип калган, тияктан жарым жылча ишсиз болуп калган да. Москвада ишсиз болуп, аргасы кабинеттерде кирип, неметип, анан ЦК кетирилген жок да. Артынан мындай куугунтук жок. Ошон үчүн дипломатический академияга
эме катары жөнөкөй эле мисалы мугалим катары эле кирген да. Вот. Анан Жеңиш Жуншалиев болсо тарых институтунун зам директору болуп кирет. Ал бөлүм башчысынын орун басары болчу да ЦКдачы. Зам директор болуп калат. Болгон эле Виктор Румянцев КГБнын зам председатели болуп кетет. Ушинтип шыгылып баарын чачыратып Кулматовдун группировкасын талкаланды деп туруп, акыры Казат Акматовго очередь келет да. Анан Казат Акматовду мындай да эми атайын тиги буйрук чыгара албайт да. Казат Акматовду ишке албагыла депчи. Бирок бир сөз эле кетти да. Казат Акматовду ишке алган киши өлдү деди да. Ошондой эле болуп калды да. Ошондо Шаршен Усубалиев деген киши, ал Турдокун Усубалиевдин однофамилиси да, тууганын деле эмес. Шаршен Усубалиев ошондо Гостелерадио компаниянын башчысы болуп иштеп жүргөн, ветеран, ардагер, согуштун ардагери, өзү мындай маданиятка сиңирген ишмер да. Ошол Казат Акматовду младший редактор деп туруп Кыргыз телефильм деген студиясы бар болчу. Ошого младший редактор кылып алат да. Бирок бир айтат да, балам, биздин ишибиз саат 8-де башталат эртең. Сен 7-ге кел, эч ким көрбөсүн. Биздин ишибиз саат 6-да бүтөт. Сен 7-де чыгып кетесиң, эч ким көрбөсүн. Мен сени ишке алганын көрбөсүн, анда Турдокун Усубалиев мени иштен да алат, эмне кылсы ушундай эме болот. Анан атам ошондо 83-жылы болуп калды. Атам Кыргыз телефильм, анда мен Кыргыз телерадионун телекомпаниянын эмесинде болчу да. Азыр деле ошондой. Азыр деле ошондой. Анан ошо Кыргыз телефильмге кирип, младший редактор болуп, үстүңкү бир этажда кабинетке отуруп, акырын тыкылдатып келет, Шаршен Усубалиев. Четке эч ким барбаган. Эч ким барбаган жер. Секретаршасы тыкылдатып келет, бир сценарийди алып келет, ал там оңдойт. Анан акырын звонок этип коет, алып кетишет. Ошол жумуш болчу да. Корректор сыяктуу, редактор сыяктуу ушундай. 3 жыл ошондой болду да. 3 жыл биздин үй бүлөбүз деле ошону көрүп калды да, өзү сезип калды. Мен анда 7-класс болчумун, мен 27 орто мектепте окучумун, КГБнын жанында, азыркы ГКНБнын жанында 27 мектеп. Ошол 27 мектептин тегерегин баары эле жалаң эле ЦКда иштеген, Совминде иштеген, жогорку кеңеште иштеген тиги эмелер сотрудниктердин балдары да. Ошо 27 мектепте иштейт. Окуучубуз бар. Мен 7-класс. Ошондо билинип калган да, мектептин мугалимдери алар деле жанакы номенклатураны байкап турчу да. Бул деген жогору жактагы жаңылыктарга көз салып турат. Көз салып турчу да, анткени бири-бири менен бул деген тиги секретарь, ЦКнын секретарына, же горком партиянын секретарынын баласы, же бул тиги ЦКнын жогорку советтин эмеси деп ушинтип эле эметип жүрчү да. Ошондо мага деле ошондой билинип калды. Мен өзүм сезип калдым. Мамиле өзгөрдү сизге? Мамиле өзгөрдү да. Мамиле өзгөрдү 7-класстан баштап. Анан 3 коюп башташты, тиинтип эметишти, ага чейин. Аларга эч ким буйрук деле бербейт, анын мисалы Казат Акматовдун баласын өсүтүп кысымга алгыла, баасын төмөнтпө дебейт. Алар өздөрү эле да. Эмнеге? Бул мындай да, жанакы партийный дисциплина деген бул кагаз түрүндө эч жерге жазылбаган бир ушундай бир эме болчу да, эреже болчу да. Партийный дисциплинага баары неметчи да. Анан Казат Акматовду жумушка албайсыңар десе, бүт эле партийный дисциплина деп туруп, Казат Акматовду жумушка алчу эмес да. Көп эле достору, кеченки эле достору, киношниктер болобу, жазуучулар болобу, журналисттер болобу, көп эле достору катышпай калган да. Ошол кездерчи катышпай калган. Анан кийин 3 жылдан кийин 86-жылы перестройка келди. Усубалиевди кетирди. Анан тиги Казат Акматов жазуучулар Казат Акматовду секретарь кылып шайлап, ошондо Чыңгыз Төрөкулович бир моментти айтып кетейин. Ошондо Чыңгыз Төрөкулович эмнегедир 86-жылга чейин өзү кыргыз жазуучу болуп, жазуучулар союзунун председатель эмес, секретарь эмес болчу да.
аны киношниктер бизге кинематографисттер кичине эркинирээк болчу да ошондочу. Анткени Шамшиевдин, Төлөмүш Океевдин аттары уже Кыргызстандан ашып, уже союз эмеден ашып, мировой эмеге кеткен да. Ошон үчүн алар коркпой эле Чыңгыз Төрөкуловду өзүнүн председатель кылып шайлап алышкан да. Кинематографисттердин союзун көп жыл болду го. Көп жыл ошол жерде болду да, көп жыл. Анан ошо 86-жылы араң 86-жылы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Жазуучулар союзунун председателі болуп калып атат да. Анан 13 секретарь шайлашкан да. Бул кандайча 13 секретарь болуп калды? Жазуучулардын секциялары ошолордун ар бир секцияга өзүнчө секретарь кылып коюшту да. Аты секретарь, бирок ал как секциянын бир башчысы да. Прозаиктер өзүнчө, поэттер өзүнчө, котормочулар өзүнчө, публицисттер өзүнчө, ушинтип эле балдар поэзиясы мындай. Анан ошолор менен 13 секретарь болуп эметип калды. Секретарлардын арасында азыр көрүнүктүү ошо Жолон Мамытов, Асан Жакшылыков, Казат Акматов ушундай секретарлар болуп неметип, анан Казат Акматов прозаиктердин секретары болуп калды. Жолон Мамытов поэттердин, Асан Жакшылыков публицисттердин немеси болуп. Ошолор Жазуучулар союзу ошондо дагы бир жолу тиги Казат Акматовичти көрсөтөбүз, мамлекеттик сыйлыкка көрсөтөбүз деп эметип баштагандан кийин эмнегедир ошол 3 жылдын ичинде 83 жылдан 86 жылга чейин Казат Акматовдун ою башкача болуп калды. Ушу мамлекеттик сыйлыктар бүт жазуучу дүйнөсүн, ички дүйнөсүн бузат экен. Ушу мамлекеттик сыйлыкты алам деп туруп, жазуучу өмүр бою тиги чоңдорду мактап эле отуруш керек экен. Ошондон отказ берген да. Албайм депчи. Эч сыйлыктарды албайм, наамдарды албайм, эчтекени албайм, мага эчтеке кереги жок депчи. Анан 11 араң эле мынакей 2011 жылы Кыргыз эл жазуучу дегенге макулдуулугун берди. Мейли, берсеңер анда 11 жылы. Ага чейин баш тартып жүрчү да. Бирок элде бүт эмелерде бүт бар тең ойлоп жүрчү экен да. Казат Акматов ошо кыргыз эл жазуучу го депчи. Анан тияктан бир конференцияга катышса, бияктан чогулушка катышса, кайсы бир тойго барса, сөз берип атканда кыргыз эл жазуучу деп эле тааныштырат да. Казат Акматов бир айтат, мен кыргыз эл жазуучу эмесмин. Мен эл жазуучумун. Болду. Элдик жазуучумун деп элечи. Ошол 3 жылдын ичинде 83-86 жылдарда Казат Акматовдун ой жүгүртүүсү башкача болуп калат, демократия жака бурулуп кетет да. Мен ойлоп атам, ошол кездерде Казат Акматовдун ою жанакы бир КДК сыяктуу бир деме түзүш керек экен дегендей ошондой болуп калды да. Бирок биз азыр алдыга жүрүп кеттик. 83-жылы ошондой болуп калды. 84-жылы Шөкүрбек Бешеналиевге баары берип атат да, мамлекеттик сыйлыкты. Кычан Жакыповду экинчи жолу көрсөтө албайт да, эрежеси боюнча. Ошондо Шөкүрбек Бешеналиевдин рогатый ягненок деген бир кичинекей мындай жанагы балдар үчүн аңгеме болчу да. Рогатый ягненок деген. Ошону көрсөтүп эле калп эле кеп кылып эле ошону көрсөтүп эле ана мамлекеттик сыйлыгын берди да 84-жылы. Ошону мен унчукпай калды. Ошондон кийин эмнени жазды эч ким деле билбейт да, Шүкүрбек Бешеналиев. Эмне мен жазды билбейт да. Бирок ушу мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болуп калды. Ошону мен тынчыды. Бул маселе мындай да, бүгүнкү маселе. Ошондо диссиденттик болдубу, болгон жокпу деп биз Элбира менен көп сүйлөштүк да. Ошол кезде. Ошону диссидент десе болобу, 3 жылдык куугунтукту же болбойбу депчи. Анткени биз өзүбүз көнүп калганбыз да, мисалы диссиденттик бул деген жанагы Россиялык мамлекеттик системага каршы чыгуу, Сахаровдой болгон, Пастернактай болгон, Бродскийдей болгон эмелер
ошолор диссиденттик, ана когонтук ушунчалык эмеге жеткен, тиги мамлекеттен чыгарып ийген, же түрмөгө камап салган ошондой диссиденттик деп биз ойлоп калабыз да. Бирок Кыргызстандын эмесине, Кыргызстанга салыштырганда ошонун диссиденттик деле ойлосо болот да. Анткени мисалы бүгүнкүгө эч ким билбеген, бүгүн эле аты чыгып келаткан фантаст, жазуучу Бекинас Сартов. 70-жылы фантастикалык аңгемелерди, фантастикалык романдарды жазган Бекинас Сартов ошондо Кыргыздын жазуучулар союзунда айтчу да, бизде Кыргызда фантаст кайсы фантаст чыкпак эле депчи. Ага чейин Хусейин Эсенгожоев болгон жашында өтүп кетти окшойт. Эсенгожоев ошентип эле аңгемелери, романдары чыкпай эле өзүлөрү деле өтүп кетти. Аңгемелер, романдар эми чыгып келатат да. Мисалы Бекинас Сартовдун 3-4 романын Англияда которуп ошол жерден чыгарып, орусчасы да чыкты, кыргызчасына да которулду. Орусча жазчу да Бекинас Сартов. Кыргызчасы да которулду, англисчеси да. Бул Бекинас Сартов азыр Европада, Евразийский чөлкөмдө ошол жерде кыргыз фантаст деп чыгып атат да. Анткени анын туугандары, андан кийинкилери, муундары ошолор унутпай, кол жазмаларын сактап калып, ошону чыгарып неметип. Тиги союз убагында Бекинас Сартов катуу эле куугунтукка. Эми ал фантастиканы жазса, эмнеге куугунтуктайт ал? Кандай идеологиялык эчкандай? Фантастиканы жазганда мындай да, жанакы на местном формате жазып аткан да. Кыргызстанда моундай болот дегенчи. Келечекте өзгөртүп. Келечекте ушундай болот. Анан мындай космоско учат, анан кыргыздар космоско учуп, анан кыргыздар неметип, ортосунда неме деп жазылат да? Кыргыз өлкөдөн же кыргыз мамлекеттен, кыргыз эмедемчи, союз мамлекеттик эмес, Кыргызстанды өзүнчө бөлүп, өзүнчө деп ошондой эмеден. Космостук мамлекет держава кылып койгон экен. Ошондой эме. Ал түшүнүктүү эме. Ошон үчүн анан ал бул советтик деп, антисоветчина деп туруп эле ошого куугунтук эметип болуп калат да. Эсенбай Нурушев деле мынакей философ. Өзүнүн чыгармалары, ошо философия чыгармалары эч эмени жанагы соцреализмдин эмесине, рамкаларына жатчу эмес да. Ошон үчүн куугунтукка кабыл алган. Ошол жерден, ошол мен жана айтып кеттим, 3 жылдын ичинде Казат Акматовдун ой жүгүртүүсү башкача болуп туруп, ошо 86-жылы жазуучулар союзунун секретарь болгондон кийин эле ошондо эле башталды да. Саясий активдүүлүгү башталды. Ошондо 86-жылы биринчи эмелери чыгып баштады. Перестройка, гласность, демократия дегенден Горбачев өзү мындай кое бергенде кыргыздар аң эле турган экен да. 86-жылы кое бергенде эле эшикти кичине ачып койсо эле кыргыздар качты да, чачырады. Чачырап туруп эле ошондо Топчубек Тургуналиев, мисалы Топчубек Тургуналиев өзүнүн лекциялары, жанагы Жемпет деп коебуз, азыркы Арабаев университети, ошо лекциялары научный коммунизмден берчү да. Научный коммунизмден Топчубек Тургуналиев, азыр научный коммунизм менен Топчубек Тургуналиевдин атын коюп койсоң, карама каршы болуп калат да. Бирок именно ошо научный коммунизмди жакшы билген үчүн Топчубек Тургуналиев биринчи болуп сындап чыкты. Ошону караштырып, изилдеп эметип чыкканынан, ошон үчүн Топчубек Тургуналиевдин өзүнүн ойлору эме болуп калган да. Обоснованный жанагы эме деп коет да. Анан любой партократ менен сүйлөшкөндө ошо научный коммунизмдин ар бир эмесин чачыратып эметип берчү да Топчубек Тургуналиев. Же болбосо Жипар Жекшеев деп атабыз ошол ГДКнын эмелери. Жипар Жекшеев өзү башынан эле художник болчу. Художниктер өмүр бою союз убагында азыр деле алар мындай эркин ойлонгон эмелер болчу да. Ал жапжаш художник өзүлөрүнүн ойлорун, жанагы творческий ойлорун саясийге айландырып эметип баштаган да. Соцреализмге каршы болуп.
Анан кийин ошондой демократтар көп эле ошондой топтор ошолор жолугуп бириге башташты эми. Алар мындай да. Кантип башы биригип калды ошол Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жипар Жекшеевдин башы кантип биригип алат? Бул мындай да. Перестройка башталар менен эле ар бир жанакы жаандан кийин коз карындар чыгып баштайт го. Ошондой майда эмелер жанакы кыймылдар, даже партияларга чейин жетип калды да. Кыймылдар ошолор чыгып баштады да. Жипар Жекшеев өзүнчө художниктерди башкарып алып туруп, ушу биз башкача союз художниктер таратыш керек, биз башкача болобуз деп туруп, өзүнчө бир кыймыл баштайт да. Мисалы Табылды Эгимбердиев, ал айтат, биз ушу жанагы промышленниктер, ремесленниктер биз өзүнчө неме болуш керекпиз. Анткени бизге жол бербей атат. Патент алыш керек, тийиш керек. Биз өзүбүздүн немелерибизди ошондой майда эмнелер көп эле болуп калып, анан бир ой келет да. Ушулардын баарын бир чогултуп туруп, бир кыймыл кылыш керек экен деп туруп, анан 3 жылдын ичинде 89 жылга чейин сүйлөшүүлөр жүрүп атып, кошулуп атып, 40тан ашык кыймылдар бир КДКга неметишет да. Ошондо мисалы азыр Турсунбек Акун деп жүрөбүз. Турсунбек Акун ошондо эле баштаган да. Ар бир адамдын укугу бар депчи. Всеобщая декларация дегенди союз убагында даже көзүнө көрчү эмес эч кимчи. Бизде жашырчу экен элден. Жашырып жүргөн да. Всеобщая декларация. Бул 69-жылы чыккан всеобщая декларация. Анан ошо всеобщая декларацияны кайсы бир мындай кол жазмабы же ксерокс жасалган эмеден ошо Турсунбек Акун окуп алып туруп, биздин акасы ушундай укуктарыбыз бар турбайбы деп туруп, правозащитный жанагы укук коргоо комитетин баштайт. Ошолордун баары биригип КДКга айланып кетет да. Кыргызстан демократиялык кыймылы. Кыргызстан демократиялык кыймылы болуп. Орусчасы демократия движение Кыргызстан ДДК деп туруп, ДДК көбүнчөсү Россия тараптарда, башка союздун республикаларда ДДК деп эметишет да. Таанылган. Кыргызстанда КДК болуп. КДКнын немелери ячейка деп коет го, өзүнчө немелер региондордо ачылып баштайт да. Ошентип эле тиги райондо чарбачылыктар, немелер биригип алып туруп, тиги райондо, бул областта ушул баары эле бир единый эмеге келет. Анан 5 тең төрага шайланат. 5 тең төраганын үчөөсү мынакей азыр атактуу Жипар Жекшеев, Топчубек Тургуналиев, Казат Акматов, үчөө тең раматтылык. Анан дагы экөөсүн мен унутуп атам. Анда деле мен 10-класс биринчи курс болчумун, анан көп деле саясатка айланчу эмесмин. Чыгып ушул куугунтук 83-86 жылы Казат Акматовго ой жүгүртүүсүн өзгөртүп туруп жол берген да, демократический немени түзгөнгө. Ошол 3 жылдын ичинде иши жок отурса, ар кайсы ойлорго келет да. Любой адам келет да. 3 жылдын ичинде бирөөсү жинди болуп кетет, бирөөсү наоборот акылдуу болуп кетет. Эми ушул мына андан берки баягы көпчүлүккө белгилүү, ошо саясат кызыккандан ошо КДК кандай өзгөрүүлөр алып келди, кандай өзгөрүүлөрдүн иштердин мындай катализатор болгонун билебиз да. Мына мисалы мени кызыктырган, эми көпчүлүктү деле кызыктырат болуш керек. Казат Акматовдун ушул трансформация жолундачы, мына айтып атпайсызбы, мына 3 жыл жанагы куугунтукта ушундай демократ болчук деп. Качан ошол Кыргызстан эгемен болгондон кийин ушул Кыргызстандын башкаруу режими туура эмес баратканын, мындай бир көңүлү калып, иренжигенин байкай алдыңызбы? Качан болду, кандай болду ошол? Бул мындай да, Казат Акматов эгемен Кыргызстанда болду. Эгемен Кыргызстанда мындай да, Казат Акматов башында эле ошо КДКны түзүп атканда өзүнүн ою ошо партократ, коммунисттик гегемонияны өчүрүш керек, жоюш керек дегеннен андан нары Казат Акматов көргөн эмес да. Ошол биринчи эле ошо эмеси бир задачасы эме болчу да, коммунисттик идеологияны алыш керек депчи. Биринчиден конституцияны алыш керек. Анткени Кыргызстандын союздун конституциясында 6-статьясында жазылып турган да. Коммунистическая партия, управляющая страной депчи. Это бир эле коммунистическая партия болчу да. Ошол эле ойду Казат Акматов
биринчиге коюп туруп эле ошол ойду аткарыш керек дегенден эле андан нары көрчү эмес да, КДК түзүлүп атканда же КДК ишти баштап атканда, анан коммунисттик партия жоюлгандан кийин эле андан ары ошо КДКда мен айтып атпаймынбы 40тай тиги агымдар болчу да, чечениялар, анан эмеле уюмдар. Ошолордун баары тытышып башташты, чынында айтканда. Ошондо Казат Акматович айткан: коммунисттик идеологияны жойдукпу, коммунисттик гегемонияны жойдукпу, эми КДК тараш керек. Анткени коммунисттик идеология однопартийный болчу да. А биз көп партиялуу бололу депчи. Казат Акматовичтин миссиясы көп партиялуу өлкө түзүш керек. Андан кийин анан көрөбүз дегендей сыяктуу болгон да. Анан көп партиялуу өлкө болуп калгандан кийин, мамлекет болуп калгандан кийин биз туура эмес жолго кеткенибиз 2000 жылы ушинтип ойдор келип калды да Казат Акматовичтин. Аскар Акаевдин 2 срогу өткөндөн кийин үчүнчүсүнө кеткенде ошондо тиги Казат Акматовичтин немеси иренжип алып калды. Ошондо 2004-жылы Казат Акматович эмеден жанагы немеден чыгып кетти да. КДКнын курамынанбы? Жок, КДК өзүнүн өзү тарап кеткен да. Бул Минюстта балким регистрациясы калган. Анан башкалары КДКны партияга айланыштырыш керек деп, башкалары КДКны ошо боюнча эле көп партияларды бириктирип эле бир болуш керекпиз деп ошентип жүргөн да. Казат Акматович КДКдан мындай да, КДКда жанагы членство жок болчу да. Мандат берип же взнос эметип. КДК бул деген элдик эле кыймыл болчу да. Ошондон эркин бирикме да. Аякта регистрациясы жок, эчтекеси жок болчу. Ошону менен КДК деген жоюлуп кетти, коммунисттик партия кеткенден кийин. Бирок мен азыр угушумча Турсунбек Акун КДКны партия катары регистрациядан өткөзүп койду да, Минюсттан. Ошон үчүн КДК деп жүрөбүз, бирок бул КДКнын бир эле бөлүгү. Баягы КДК менен айырмасы чоң асма менен салыштырган болбойт да. Түз мураскер деп атаган болбойт. Ооба, ошондо Жапар Жекшеев деле өзү айткан, Казат Акматович туура айтып атат. КДК өзүнүн ролун аткарды. Мынакей биз художниктер, мисалы биз ээн жүрүп калдык депчи. Ошол эле Топчубек Тургуналиев деле айтты да. КДК өзүнүн эмесинин ролун аткарды. Биз өзүнчө партия ачып алган Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Абдурахманов, Алмаз Шаршенович Атамбаев өзүнчө партия болуп тарап кетишти. Алар биз КДКга катышканбыз деп туруп, бул тарых болуп калды аларгачы. Биз өзүбүзчө партиябыз деп туруп, ошентип эле тарап кетишти да. Ана өзүнчө партия азыр бар КДК деген, Турсунбек Акунович башкарган. Бирок бул салыштырган болбойт да мурунку КДКгачы. Ат. Иштери ал башкача неме болчу. Азимбай Кеске чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз аягына келип калды. Бирок абдан ошого карабастан абдан маңыздуу, кызыктуу маалыматтарды бердиңиз. Ишенем мындан да кызыктуу маалыматтарды эстесеңиз бизге келип айтып бересиз, ушинтип Рахмат. Сизге ден соолук. Ушул эскерүүңүлөрүңүз чын эле мындай ушу айтылып эле калбай, сөзсүз бир жазылып, урпактарга мурас катары, эскертүү катары да калыш керек деп эсептейм да. Рахмат. Сөзсүз. Ишиңизге ийгилик, рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде Эсимденин кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки көрүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Oh,